Бүгүн 9 октябрь Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү ишкерлерди жана чет өлкөлүк инвесторлорду кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн каржылоого чакырды. Ташиев кылмыштуу топтун мүчөлөрү буга чейин көптөгөн бизнесмендер жана инвесторлордон акча алып жүргөнү, ошондой эле башкаларга таандык мүлктөрдү тартып алган фактылар аныкталып жаткандыгын айтты. Ташиев өз сөзүндө буга чейин кылмыштуу топтордон жабыркаган ишкерлерди атайын кызматка кайрылууга чакырды. Жогорку кеңеште балдардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштар үчүн, анын ичинде жашы 60-тан өйдө адамдарды өмүр бою эркинен ажыратуу сунушталды. Бул боюнча мыйзам долбоору депутат Марлен Маматалиев демилгеледи. Документ 6 октябрдан тартып парламенттин сайтында коомдук талкууга коюлган. УКМК кармоо учурунда жок кылынган Кримтөөл Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 40тан ашык активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Гөлбаевдин мыйзамсыз жол менен алынган бардык мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы 1 миллиард АКШ долларды түзөт. Алар камакка алынды. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын абактагы мөөнөтү 9 декабрга чейин узартылды. Кутманованын камакка алынганы тууралуу 25 июлда белгилүү болгон. УКМКдан ал мамлекеттик акчаны камырып алуу боюнча ири коррупциялык тармакты уюштурган деп белгилешкен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.